Так, баштайбыз. Саламатсыздарбы. Здравствуйте, дорогие. Добрый вечер всем. Меня слышно? Мени угуп жатасыздарбы? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Курманжан Неджейт. Микрофонуңузду өчүрүп алыңыз, Сураныч. Ызы чукулбай өчүрүп алыңыздар. Так, бүгүн биздин кечеки кыздарыбыз барбы? Кундуз менен Айзада. Кундуз барбы? Айзада. Мен бармын. Кундуз бар экен. Андан кийин Динара эже катышат. Кундуз, Динара, дагы ким катышат? Мен катышам дедим эле, атыма деле. Так, Мен дагы атым Ислам. Кундуз, Динара, Ислам, дагы ким бирөөсү? Ким? Адалат. Ага. Болот. Ушул төртөөсү болот. Так, анда эмсе сиздер менен мына 3 күндүн ичинде өткөн 3 күндө биз ушул орус тилинин биринчи китептен мындай жалпы эле мындай өтүп кеттик, темаларды үстүрттөн өттүк, албетте. Эми бүгүн болсо бул экинчи китепте падеждер бар, падеждерден өтөбүз сиздер менен. Анда эмсе жазабыз. Так, эмени кагазды алып туруп, падеждердин эң биринчиси эле именительный падеж деп жазабыз, а? Именительный падеж. Имен пый кылып койсоңуздар болот. Монтип. Имен пый. Андан кийин родительный падеж. Так, родительный падеж. Астына жазабыз, астына, мондай кылып астына жазабыз. Эми жаздыкпы? Так. Банк деген сөз алабыз. Банк, именительный падеждин тушуна жазабыз. Банк. Родительный падежге түшүргөндө банка а кошобуз. Окончанияларды кызыл ручка болсо, кызыл ручка менен жазыңыздар. Мындай кылып туруп, мына акырындагы, аягындагы тамганы белгилеп жазып коюңуздар. Банка деп. Банка. Так. Эми бул банк. Жакшы. Так. Банка дедиге. Демек, банк десек банк, а банка деп туруп окончанияны коссок, эменин болот. Банктын болот. Мисал үчүн, ошол банка деген сөздүн башына адрести койсок, адрес банка десек, адрес банка десек, банктын адреси болот. Банктын адреси. Банка. Эми башка сөздү алабыз. Любой эле мужской роддогу сөз, этеге я, о, е, ё болбосо мужской род болот. Туурабы? Мисал үчүн, Динара эже компьютер. Микрофонуңузду жандырып алыңыз. Именительный падежде компьютер болот экен, ал эми родительный падежде болсо компьютера. Компьютер десек компьютер, компьютера десек кыргызчасында кандай болот? Падеж болот экен. Кыргызчасы кандай болот? Кыргызчасы илик жөндөмө? Илик жөндөмө. Жок, компьютера, компьютердин болот. Компьютердин. Ошондо компьютердин десек, так, компьютердин сумкасы деп айтыңыз. Компьютер, сумка компьютера болот. Во, сумка компьютера. Ага. Сумка компьютера. Так, андан кийин айтасыз. Эми мына Аладдин десек, менин атымды деле алсак, Аладдин десек, Аладдин демек кандай? Мужской род. Родительниге түшүрсөк? Мужской род.
Аладдина. О, Аладдина. Эми айтыңыз, Аладдиндин апасы. Мама Аладдина. Мама Аладдина. Аскаттын атасы. Папа Аладдина. Аскат. Асқат. Папа Асқата. Папа Аската. Эми ким? Айбектин бир тууганы. Родственники Айбека. Брат Айбека деп. Мына көрдүңүзбү? Мужской род болсо а кошобуз. Айбека. Айбека. Сокулуктун центри. Центр Сокулука. Центр Сокулука. Баткендин центри. Центр Баткена. Центр Баткена. Хорошо. Центр Баткена. Андан кийин, так, бизде ким бар? Кундуз. Директор, именительный падеж, андан родительный падежге түшүрөбүз. Директор, именительный падеж, директора и родительный падеж. Директора, родительный. Кара. Директордун баласы. Вам слышно, да? Да. Сын директора. Сын директора. Хорошо, сын директора. Андан кийин клиент. Клиенттин подписи. Подпись клиента. Подпись клиента. Врачтын эмеси, назначениясы. Назначение врача. Во. Врача, врачтын. Демек, мужской род болсо бардыгына а коюп кете беребиз. Хорошо. Кыргызстан президенти. Президент Кыргызстана. Президент Кыргызстана. Хорошо. Кызматкердин үй бүлөсү, сотрудник. Семья сотрудника, да? Семья сотрудника. Хорошо. Семья сотрудника. Так, андан кийин ислам. Магазиндин хозяйни. Магазиндин кожоюну. Кожоюн кандай болот ай? Хозяин. Владелец или... Магазиндин кожоюн, а? Ооба. Хозяин магазина. Хозяин магазина. Хорошо. Өзбекстандын президенти. Президент Өзбекстана. Баткендин Жалалабадтын губернатору. Губернатор Жалалабада. Жалалабада. Хорошо. Бишкектин мэри. Мэр Бишкека. Хорошо. Мэр Бишкека. Хорошо. Андан кийин, так, шаардын жашоочусу. Житель города. Хорошо. Андан кийин ким бар эле биякта? Адалат. Райондун борбору. Борбор района. Центр Борбора. Центр района. Хорошо. Нарындын борбору. Центр Нарына. Центр Нарына. Так, центр Нарына. Так.
Класстын жетекчиси кандай болот?